атабыз. Коомубуз үчүн чечкен аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп кой. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде, мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожный этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункт негизинде. Моунда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Рахмат депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча мемлекет. Рахмат. Акылбек Сөнбекович. Улан Бердибаевич, мен дагы ошону суранып кетет элем. Азыр кичине эмоциялар дагы чыгып атат, анан фактылар дагы чыгып атат. Бизде да айта турган сөздөрүбүз бар. Суранып кетем, анда жабык заседанияны мындан ары өткөзөлү, анан чечимге келгенде да көрөлү. Рахмат. 5-ші микрофон. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Биринчиден, мына бүгүн чогулуп кворум болуп отурат. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм барыңыздарды. Улан Бердибаевич, сизге бир эме ушул суроолорго чек коюп, эме мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, ушул границалардын баарын жаап атат деп маган дагы жаңы эле кабар келди. Эми өкмөттүн мүчөсү, кабминдер ушул жерде отуруп, баягы кошуна өлкөдө кыйын кырдаал болуп, биздин ушундай чече албай көпкө созулчу маселе болуп кетти. Андан көрөкчө ошол суроолорго чек коюп, анан фракциянын лидерлери эле суроо берип, чечсек чечтик, эми добушубузду берсек. Добушубузду бербесек, добушубузду бербейбиз деп эле өкмөттүн мүчөлөрүн ишке жөнөтсөкпү деген ойдомун. Эми сиздер өзүңүздөр кандай кабыл алып чечим чыгарасыздар, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарда. Эми бул жерде депутаттар баягы баарыбыз эле бирдей ушул укук алып келгенбиз. Эми кичине ошол ОДКБга киргенде, соглашенияга, договорго кол койгондо, анда биз жок элек, мурунку президенттер кол койгон, ушундай жардам беребиз деген кол коюулар болгон. Эми бүгүнкү күнү ошондой Казакстандын президенти Жомарт Токаев суранып атканда жардам бер деп. Бир эле Кыргызстан эмес, ошол 6 мамлекет кирген экен. Ошолордун баары жардам берип атса, биз биякта талкууга алып кечке отуруштун кажети жок деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Рахмат. 4-ші микрофон. Чоң рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз, азыр чегалар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес,
Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чек ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө зат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. Отличие от вас. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул жерде сунуш түшүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтен, Акылбек Үсөнбековичтен, жогоруда Акылбек Төмөнбаевтан дагы сунуш түштү. Аталган маселени жабык түрүндө өткөзөлү депчи. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, добуш берип туруп, андан кийин ортоңку трибунага чыкпайлыбы? Кандай дейсиздер? Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Биринчи микрофон. Кечиресиз, Улам Бердибаевич. Бул жер жогорку кеңештин парламенти. Ар кандай сунуштар депутаттар тарабынан болуш керек да, ошол колго салыныш керек. Анан кийин бири-бирибизге акарат келтирип, ар түрдүү сөздөр сөзсүз болот окшойт, ар ким позициясын айтып атканда. Анан бүгүнкү күндө чогулушка сөзсүз түрдө бүгүнкү заседанияга лидер фракциялардын бардыгы келип, ушундай бир негиздүү маселеде өзүнүн позициясын билгизиш керек болчу. Кечеги келгендер да бүгүн келбей, бекинип отуруп алып, сулуу чымчык болуштун эч кандай кереги жок. Ошондуктан сиз атайын мен депутат катары Ата журт Кыргызстан Нарматова сунуш киргизем, колго салыңыз, жабык түрүндө айтайлык дагы өзүбүз жабыктын кабинеттин ичинде чогулуп алып туруп, ушул жерде сырткы маалымат таркатуучуларды дагы киргизбей туруп, мамлекеттик сыр катары акылдашып чечишип алайлык. Бири-бирибизге коомчулукка акарат келтиргендин кереги жок бул жерде. Мамлекеттик маселе бул. Мамлекеттин кишилери бийлик бутактары отуруп алып чечип алышыбыз керек. Колго салыңыз, жабык түрүндө өтөйлүк. Рахмат. 5-ші микрофон. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, бир аз сабырдуулукка чакырам. Бири-бирибизди турушпай эле коелубуз, ар бирибиздин ар кандай даражадагы тажрыйбабыз бар. Ушул процедуралык сунушка дошко коебуз, бирок менде да кошумча сунуш бар да. Бизге баяндамачы Камчыбек Кыдыршаевич менен ушу коргоо министр жетишет. Калган өкмөт башчы орун басарлары менен кете бербейбиз деп. Азыр бул Алардын кереги жок, кете бергиле иштегилсиңер. Бул жерде баягы жабык болгондо ал жерде Акылбек Үсөнбековичтин дагы айта турган маалыматтары бар экен, ошон үчүн ошол маалыматтарды толук бергенден кийин эми мейли Камчыбек Кыдыршаевич урушат, эми Акылбек Үсөнбекович бизди уруша баштады эми. аны добушун Токтотуш керек да. сунушуңузду добушка коебуз. 2-ші микрофон. Ата журт Кыргызстан, Равшан Сабиров. Бир маселе, урматтуу төрагалык кылуучу, сиз ирет менен регламенттин негизинде добушка койсоңуз бул бир. Экинчиси, мен мына Акыл Төмөнбаев өзүбүздүн коллеганы колдоп кетем. Фракциялардан бирден же экиден депутаттар сүйлөп туруп, анан бул нерсеге чек койсок. Рахмат. Жабык эшикте өткөрүүгө биринчиден сиз азыр добушка коесуз. Андан кийин жана фракциялар эки-экиден сүйлөөгө добушка коесуз. Рахмат. Сунуштар кабыл алынды. Рахмат, Равшан Асатович. 1-ші микрофон.